Ыйман келмесин айтуунун фазилети. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху айтат: Араб өлкөсүндө бир Дахиятул Калби деген падыша бар эле. Бирок капыр эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын исламга кирүүсүн үмүт кылат эле. Себеби анын үй бүлөсүндө 700 жан балдары бар эле. Пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам дайыма дуа кылат эле: О Аллахым, Дахиятул Калбинин жүрөгүнө ислам нурун киргизгиниң деп. Дахиятул Калби исламга кирүүнү каалаганда, багымдат намазынан кийин Аллах Таала вахий кылды: О Мухаммад, Дахиятул Калбинин жүрөгүнө ыйман нурун киргиздим, ал азыр сага келет деп. Дахиятул Калби келип мечитке киргенде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам чепкенин чечип жерге түшүп, Дахиятул Калбини чакырып, чепкендин үстүнө олтуруң деп сунуш кылат. Дахиятул Калби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сый урматын көрүп, көздөрүнөн жаш агызып, ыйлап, чепкенин жерден көтөрүп алып, чаңдарын кагып, оозуна, көзүнө сүртүп, өөп туруп айтат: О Аллахтын элчиси, мен сиздин чепкениңиздин үстүнө чыгып, басып тепсеп олтурууга кандай көңүлүм болсун. Мен жанымды чепкениңизге садага кылайын. Мага исламдын шарттарын айтың. Мен мусулман болоюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйман калимасын айткын дегенде, ал ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айтып, абдан ыйлады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага айтты: Эмнеге мынчалык көп ыйладың? Исламга киргениң үчүн ыйлайсыңбы, же башка иш үчүнбү? Дахиятул Калби айтты: Мен өтө көп күнөө жасаганмын. Раббиңден сурачы, менин күнөөлөрүм кантсе жоюлат экен? Эгер өзүнү өлтүрсүн десе, өзүмдү өлтүрөйүн. Эгер мал мүлкүн бардын кайыр кылсын десе, кайыр кылайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады: Сенде кандайча күнөөлөрүң бар деп. Ал айтты: Мени жакшы билесиз. Мен арабтардын падышасы элем. Мен намыстанып, эл бул паланчынын кызы деп айтпасын, паланчы Дахиятул Калбинин күйөө баласы деп айтпасын деп 70 кызымды өз колум менен өлтүрдүм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны угуп таң калып, эмне деп жооп берерин билбей турганда, Жабраил алейхиссалам түшүп айтты: О Аллахтын элчиси, Аллах Таала айтты: Дахиятул Калбига айткын, сен ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах дегениңде эле сенин 60 жылдан бери капырлыкта жүргөнүңдү, 60 жылдан бери мага душмандык кылып жүргөнүңдү кечирдим. Аларга кошуп кыздарыңды өлтүргөндүгүңдүн да күнөөсүн кечирдим деди. Аны уккан сахабалар бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баш болуп сүйүнгөндөрүнөн ыйлашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: О Аллахым, Дахиятул Калбинин бир жолу ыйман калимасын айтуусу менен 60 жылдык күнөөлөрүн кечирдиң. Менин үммөттөрүм өмүр бою шахадат калимасын айтып жүрүшөт. Албетте алардын күнөөлөрүн кечиргиниң деп дуа кылды. Абу Дарда радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп чын жүрөктөн ыклас менен айтса, анын оозунан бир периште чыгат, жашыл куш сыяктуу. Анда 2 канаты бар. Бир канаты чыгышта, бир канаты батышка жетип турат. Ал куш өзү аппапак болуп, бермет жакуттар менен кооздолгон. Ал учуп көтөрүлүп аршка чейин жетет. Анда бал арынын үнүндөй үн болот. Ага аршты көтөрүп турган периштелер айтышат: Үнүңдү өчүрчү, биздин тынчыбызды алдың го дешет. Ал айтат: Жок, мен үнүмдү өчүрбөймүн. Аллах Таала ушул калиманы айткан адамдын күнөөлөрүн кечирмейинче. Аллах Таала айтат: Мейли, мен ошол калиманы айткан адамдын күнөөлөрүн кечирдим дейт. Анан ошол периштеге 70 тил берет. Ошол 70 тил менен ошол калиманы айткан адамга истихфар айтат. Кыямат күнгө чейин. Кыямат күнү ошол адамдын колунан кармап, күбө болуп жетелеп, бейишке киргизип коет. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталганды унутпаңыздар.